Эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруунун убактысы узартылды. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунан билдиришти. Айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу боюнча алгач 15 январдан 15 февралга чейин деп чек коюлган. Азыр ал чекти алып салышты. Белгилей кетсек, буга чейин транспорт каражаттарынан жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун бөлүмдөрүндө айдоочулук күбөлүктөрүн алмаштырууну каалагандардын узун кезеги жаралып, айрымдардын нааразычылыгын жараткан. 18 январда Бишкек шаарында 20 жашка чейинки спортчулар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Чемпионаттын ачылыш күнүндө турнирдин кожоюндары болгон Кыргыз Республикасынын жана Гонконгдун жаштар курама командалары беттешти. Жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы Гонконгдун командасын 4-1 эсебинде жеңди. Белгилей кетсек, хоккей боюнча 20 жашка чейинки спортчулар дүйнө чемпионаты 24 январга чейин уланат. Турнирде Кыргызстан, Мексика, Люксембург, Түштүк Африка, Иран жана Гонконг курама командалары күч сынашат. Тоң районунун Жерүй айылындагы Абдыжалы Көлбаев атындагы жаңы мектепте 150 окуучу билим алууда. Мектептин сметалык баасы 93 миллион сомдо түзгөн билим берүү мекемесинин курулушу 2023 жылы башталып, 2025 жылдын 25 декабрында пайдаланууга берилген. 150 орунду мектеп ашкана, спорт залы менен чогуу салынды. Буга чейин эски мектепте окуган окуучулар айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Жерүй айылындагы буга чейинки 1972 жылы салынган мектептин эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Ал эми жаңы билим берүү мекемесинин долбоору республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Курулуш иштери турак жай жарандык курулуш департаментинин көзөмөлүндө жүргүзүлдү. Объекттин тендердик баасы 93 миллион сомдо түздү. Абдыжалы Көлбаев атындагы жалпы билим берүү мектеби 2025 жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун катышуусу менен онлайн ачылып, ошо күндөн бери балдарга эшиги ачылып, билим тарбия берүү процесси жүрүп жатат. Биз мындай мектептин салынышына өтө кубанып турабыз. Бул жөн гана мектеп эмес, балдардын, окуучулардын кыялын ишке ашыруучу келечектин пайдалуу болуп саналат. Курулушу 2023 жылы башталып, толук бүткөрүлдү. Башкы план боюнча жалпы аянтта 1423 чарчы метрди түзгөн окуу корпусунда 8 класс кабинети бар. Жаңы мектебибизге кирдик. Аябай бир башкача сезимдер болуп атат азыркы учурда. Мурун актовый залыбыз жок болчу, спорт залыбыз жок болчу. Ошонун баардыгы тең ушул чоң мектебибиздин ичинде баардыгы бар, условиянын баардыгы. Туалеттен бери бар. Ар бир класста бирден раковиналар коюлган. Окуучулар үчүн да аябагандай жакшы шарт түзүлдү. Биз мындан ары дагы баардык коллектив биргеликте аябай жакшы иш алып баралы деп атабыз. Көптөгөн семинарларды өткөзөлү деп атабыз. 93 миллиондон кийин дагы 10 миллион сом кошулуп, баш аягы 103 миллионго ушул мектебибиз курулуп бүттү. Ушул мектебибиз ак жолтой жакшы мектептен болсун, ушул мектебибизден элге кызмат кылган, билимдүү, эл үчүн кызмат кылган, элге деген жараган мыкты инсандар өнүп өсүп, билим алып, тарбияланып өсө беришине тилектешпиз. Заманбап талаптарга жооп берген мектептин ачылышы окуучулар менен катар ата-энелер үчүн дагы чоң кубаныч жаратты. Имарат жылуулук менен камсыздалып, ашкана, спорт зал дагы салынды. Учурда 20 мугалим эмгектенип, 150 окуучу билим алууда. Эски мектепте окуганда аякта спорт зал жок болчу, активдүү зал жок болчу. Жаңы жылдарды клубка өткөрчүбүз. Жаңы мектеп салынып атканда өтө сүйүнөбүз. Жаңы мектепке киргенде ичи жакшы болду, спорт зал бар болду. Активдүү залдар бар болду, ичинде бүт эме болду. Анан тиги жакта ичинде туалет, раковиналар эме жок болчу. Азыр болсо жаңы мектепте ар бир кабинетте бирден раковина, туалеттер ичинде жакшы болду. Тоң районунда жалпы 27 мектеп бар. Учурда дагы 2 мектепте курулуш жүрүп жатат. Ал эми бул жаңы билим уясынын курулушу менен балдар үчүн бардык тийиштүү заманбап шарттар түзүлүп, аймактын билим берүү сапаты жакшырмакчы. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакерова, Ысыкөл жаңылыктары, Тоң району.
Жол кырсыктарынын алдын алуу, айрыкча жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу бүгүнкү күндүн эң маанилүү маселелеринин бири. Ушул максатта Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Долон айылындагы Качкын Үмөталиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде атайын профилактикалык иш-чара өткөрүштү. Иш-чарага кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова жеринен барып атайын даярдаган материалынан кененирээк таанышасыздар. Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн кызматкерлери Долон айылындагы Качкын Үмөталиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде окуучуларга жолдо жүрүүнүн негизги эрежелери, жөө жүргүнчүлөр үчүн коюлган белгилер жана жол белгилеринин мааниси тууралуу кеңири маалымат беришти. Теориялык түшүндүрүүлөр менен катар практикалык мисалдар көрсөтүлүп, окуучулар жол белгилерин таанып билүү боюнча активдүү катышты. Бизге деген дайыма келип өтүшөт, анда деген бизге жолду өзүнүн кантип алып жүрүүнү үйрөтүшөт. Мына мисал айта келсек, бизде көптөгөн кесилиш жолдор бар. Ал жолдордон деген өтүп баратканда бизде биринчиден эле машина барбы же жокпу ошону кароого үйрөтөт. Биринчи солду жана оңду карайбыз, андан кийин жолдон өтөбүз. Эгерде биздин жаныбызда кичинекей класстар болуп калса же кичинекей бөөктөрүбүз болуп калса, аларга дагы биз үйрөтөбүз кандай өтүш керек экендигин. Кызматкерлер жол белгилерин так жана туура билүү коопсуз жашоонун негизи экенин баса белгилешип, окуучуларды ар дайым сак болууга, жол эрежелерин так сактоого чакырышты. Өз кезегинде мектеп окуучулары да суроолорун берип, алган билимдери алардын күнүмдүк жашоосунда маанилүү экенин билдиришти. Окуучуларга үйрөтүп, жолдо өзүнүн кандай жүрүш керек экен, кандай алып жүрүш керек экен, ошол эреженин баарын үйрөтүп, азыркы учурда жол кырсыктарын алдын алуу максатында иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Андан сырткары жыл сайын мектеп окуучулары арасында милициянын жаш жардамчысы деген сынак өтүп турат. Ар бир мектепте бирден команда чыгат. Ал боюнча ошо аларга жол эрежесин үйрөтүп, ал команда болсо мектепке өз мектебине барган учурда өзүнүн мектебинин окуучуларына жолдо жүрүү эрежелерин кандай сакташ керек экен, кандай жүрүш керек экен, ошол боюнча кененирээк сабак өткөнгө жардамдашат биз жаш жардамчылар. Мындай профилактикалык иш-чаралар жаш муундардын жол маданиятын жогорулатууга жана мүмкүн болуучу жол кырсыктарынын алдын алууга багытталат. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары үчүн Түп районунан. Ысык көл облусу кышкы спорттун кайсы түрү болбосун четтен келген лыжа сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып келет. Айрыкча спорттун Silk Road, Freeride түрүнүн арышы да жыл сайын кеңейүүдө. Кышкы спорттун аталган түрү боюнча Жыргалаң айылында 6-чы ирет мелдеш өтүп, ага 20га жакын мамлекеттен 120дан ашык спортчу катышты. Ысык көл облусунун Жыргалаң айылы жылдын кайсы мезгили болбосун турист күтүп, айрыкча кыш мезгилинде кышкы спортту сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү жайына айланган. Дүйнөнүн ар тарабынан келген бул спортчулар лыжа, сноуборд менен жарышка келишкен. Эми алар атайын техника менен мелдеш өтө турган тоонун чокусуна сапар алышты. Биз азыр мелдеш өтө турган жерге келип калдык. Бул жер Жыргалаңдын Тулпарташ деген тоосу экен. Мында лыжачылардын фрирайд деген багыттагы мелдеш өтүүдө. Фрирайд эркин лыжа тебүү, тагыраагы трасса жок жерден эркин жол салып түшүү керек. Албетте бул фестивалдын башкы максаты Кыргызстанды таанытуу. Баса белгилеп өтүшүбүз керек. Бул мелдештин Жыргалаңда өтүп жатышынын да чоң себеби бар. Мына ушул табияты керемет болгон жерде Мега Долбоор аталган Ала Тоо резорт курорту салынып жатат. Демек, лыжа сүйүүчүлөр үчүн бул жердин мүмкүнчүлүктөрү азыртадан тааныла баштады десек болот. Жакшы маанай, жакшы спуск көөлөр сонун экен. Кыргызстан тоолору негизи бүт эле жер жакшы, именно могу Жыргалаң чисто фрирайдка экен. Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Жаратылышы, тоолору эң эле кооз. Ал кооздукту мына биз спортчулар жакындан сезип, көрүп атканыбызга аябай кубанычтамын. Настроение боевое, супер. Спорт дает здоровье. Маанай өтө сонун. Бул спорт сергек жашоого дем берет. Мындагы атмосфера да дем берет. Өзүмдү эркин сезем. Ал эми Кыргызстандын тоолорунда сөз жок. Тянь-Шандын тоолорунан биринчи орунда турат.
спортчулар 2600 метр бийиктиктеги чокудан ылдый карай түшүшөт. Фрирайд үчүн бул аймак эң ыңгайлуу. Анткени бул спортту сүйүүчүлөр үчүн албетте ушундай тоо таш, жылмакай эмес жолдор болушу керек. Ар бир катышуучу өздөрү жол салып, ар түрдүү ыкмалар менен упай алганга аракет кылышат. Мелдеш учурунда ар бир катышуучу эң сонун стилди көрсөтүшү керек. Ошол эле учурда ылдамдык, тээп кеткенден кийинки кооз сызыктар дагы маанилүү. Бул спорттун келечеги кең деп айтат элем. Андыктан азыртадан биз жаш балдарды бул спортко кызыктырып үйрөтүшүбүз керек. Михаил Сибирден бери келип, Мелдешке 4-чү рет катышып жатат. Аны мындагы асман тиреген тоолор, калың кар өзүнө арбайт дейт. Бул аймактын жер шарты, жапайы жаратылышы өзгөчө кызыктырат. Тапталбаган ар түрдүү катаал шарттагы жолдор спортчуга ого бетер рахат тартуулайт. Все отлично, я обожаю Жиргалан. Жиргалаң мага абдан жагат. Биз үчүн бул аймак өтө ыңгайлуу. Каалашыңча жол салып, чана тээп, өзүнчө эле керемет. Кадимкидей эс алабыз. Ал арада аймакта курулуп жаткан Алатоо резорт мына ушул кышкы спорттун ышкоздоруна ыңгайлуу аймак болуп, өлкөнүн экономикалык, туристтик дараметин көтөрүүдө эбегейсиз мааниге. Бул долбоор жылына 840 миңден ашуун эс алуучуну кабыл алат. Биздин канаттын дорогабыз, шаарчабыз, лыжный трассабыз бүткөндө, Кудай бурса бул жакта миңдеген туристтер келет деп ишенип, үмүт менен жасап атабыз. Бүгүнкү күндө гостиницалардын аукционго коюп гостиницалар сатылган. Ошолор катлабаны казып, азыр кыш мезгили болуп, кичине токтоп турат, марттан кайра дагы башташат. Биз туристтер аркылуу экономикабызды көтөрсөк болот. Ошондуктан азыркы Алатоо резорт курулуп жатканы бул өтө чоң бизге салымды кошот. Ошондуктан Алатоо резорттун өнүгүшүнө мен чоң тилектешмин. Белгилей кетсек, аталган Мелдеш Дуанда 6-чы рет өтүүдө. Бул аймакта кышкы спортту жайылтуу менен катар эң ирде туризмдин дараметин көтөрүүгө шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы соңуна келди. Кечки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.